айтып берсеңиз да. Кантип сиз ушундай бир кыйынчылыктарды басып өттүңүз? Мен өзүм университетте тарых факультетинде сиздерге окшоп студент болуп жүргөнмүн. Ошол эле учурда карапайым үй бүлөнүн уулусуз. Карапайым үй бүлөнүн уулумун. Өзүм Ноокат районунун бир Караташ деген айылында тамекичинин баласы болгонмун. Атам милиционер болуп иштеген. Анан кийин өзүм ушул тамеки терип, жанагы лепешка менен чай ичип, бизде ашып калган нанды нан полоо деп коет бизде, ошточу. Нан полооду нан менен кошо жеп чоңойгон баламын. Бирок мен ошол нерсени жашыргандан, ошол нерсени жашырбайм. Мен ошол нерселерди айтып сыймыктанам. Эмне үчүн дегенде, биз ошол мектепте окуп жүргөндө Советтер Союзунун убагында бизди биринчи тарбияны ошол эмгек менен баштаган. Бизде ошол азыркы убакта андай бизде иштеген кишилер болгон жок да, жаштар жок. Азыр салыштырмалуу сиздерде азыр эле темада айтып кетти. Кичине жалкоолук деген күчөп кетти. Аз кыймылдап көп акча тапсам деген ниеттер көбөйдү. Үйлөндүм, кыздуу болдум, бирок ошол эле учурда мен тагдырым дагы бир жолу өзгөрдү. Мен эмне кылдым? Жегенге тамак жетет, бирок жашаганга дальше эчтеке жок. Ошону сиз айткандай, Россияга мен контракт менен биринчи барганмын, тренер катары. Ошол жакта жүрүп, Россиянын кээ бир баягы частный охраналарын, анан кийин военныйлерни тренировка кылдыртып, баягы машыктырып дегендей. Үйүңүз жок, Бишкекте мисалы. Үй жок, башка жок. Ростов деген шаарга барганбыз. Ошол эле жерде жүрүп, тагдырдын ушул мен эч качан ойлоп турмун, бизнес чөйрөсүнө өтүп кетем. Өзүм ошол Ноокат району, ошол Караташ деген айылга спорт зал салганга кичине жардам бердим. Медресе салганга жардам бердим. Көпүрө салганга, жол курганга. Ошол эле нерсе менен элибиз өздөрү суранып бизди кайсы бир партиядан чыгып, ушул депутат болуп берсең деп, элибиз ушул социал-демократтар партиясына алып келди. Мен сизге бир канча суроом бар, ошону берип үлгүрүп калайын, мүмкүн болушунча кыскараак жооп берсеңиз да. Жакында мен интернеттен окудум, сиз Ноокатта жабырт атканда 1 миллион акчалай жардам бердиңиз, 1 миллион сом. Чөнтөгүңүздөн эле, бюджеттен эмес. Анан бай адам болсоң, колунда бар адам болсоң, кандай болот экен, мисалы, досторуң көбөйүп, туугандарың жакын болуп, ушундай болот экен? Бай адамдарды айтышат, аябай досу көп болот дейт. Досторум деле көп эле, туугандарым деле көп эле, булга чейин деле болуп келген. Мен азыркы классташтарым менен армияда бирге служба кылган Кыргызстан боюнча биз мына улуттук гвардияда служба кылганбыз. Ошолор менен мамиле жасап жүрөбүз, бирок сурангандар чындыгында көп. Колубуздан келишинче биз жардам беребиз. Бай адам кандай сапаттарга ээ болуш керек? Сиз жана айтып кеттим эле, мен бай эмесмин. Бай адам кандай дейм? Мен эгерде материалдык жакты бул байлык деп эсептебейм. Бул колдун кири дегендей, бул байлык бир келип кетер. Бул нерсени бизнесте жүргөндө кээ бир убакта көтөрүлөсүн, кээ бир убакта түшөсүн дегендей. Россиядагы мигранттардын жашоо турмушун жакшы билесиз, эмне менен алек болуп атканын жакшы билесиз. Акчаны кандай кыйынчылык менен, кандай жол менен таап атканын жакшы билесиз. Ал жактагы кыйынчылыктарды. Бирок бизде кыргыз айылдарында Орусиядан келген адамды абдан бир башкача тосуп алышат. Адам мисалы майрам болот дегендей айылда. Эми келип калыпсың. Эми депчи. Ушуну айтып берсеңиз да, ушул Орусиядан келген адамды мынчалык мындай кыйнаштын кереги барбы? Мен мына депутат болуп жүрүп, эл менен көбүрөөк аралашып жүрөм. Ошондо бир мисал айтып берейин. Мен бир айылга бардым. Ноокат районунда бир мектептин жамааты менен жолугушуп калдым. Ошол жерде бир киши айтып атат, бир мугалим. Менде чындыгында дейт, кожаный куртка кийип, жакшы ботинкаларды кийип, жакшы кийимдерди кийип келгенде, силер мага таң калып суктанчысыңар дейт да. Бирок дейт, мен ошол жерде эмне жумуш аткарганымды силер билбейт элеңер дейт. Мен дейт, ошол жерде общественный туалетти тазалачумун дейт. Кийингеним ушундай болчу дейт. Азаттык плюстун чыгармачылык тобу кечинде эле Америка Кошмо Штаттарынан кайтып келди. Ошондо биз Америкадагы кыргыздар үйлөрүнө чакырып калды. Үйүнө барсак, бир кыргыз үй бүлөсү, жаш кыргыз үй бүлөсү үйүнө кирсек эле чоң телевизор экрандан Боз салкын деген кино тасманы көрүп отуруптур. Анан биз сурасак, айтат, Боз салкындын дисктери, Эрдис Абдыжапаровдун дисктери Америкадагы кыргыздардын үйүндө турат. Алар керек болсо күн сайын дагы көргөн учурлар бар экен.
Эрдис Абдыжаппаровду дагы кино тармагында абдан ийгиликке жеткен, бул өз жашоосунда да абдан ийгиликке жеткен инсан катары билебиз, жан дүйнөсү бай. Анда эмесе студияга ушул Эрдис агабызды чакырабыз. Келсеңиз ага. Сизге биринчи эле мен мындай элестетип атам да, сиз бир топ жаш убагыңыз болуш керек. Анан биринчи кино тарткан убактагы ошол кино тарткан убагыңызды айтып берсеңиз да, биринчи кантип тарттыңыз эле? Ошол убакта акчаңыз кандай эле? Эми киного деле бир топ каражат керек дегендей. Чөнтөгүңүз жукап эле. Негизи кино тартам деген ошо мектепте ошо 5-6 класстан бары эле багытым бар болчу. Ошондо ата энемен сурап, ал кезде кинолюбительдер деген бир өзүнчө тармак болчу да. Бул мындай элдер өзлөрү бир 8 мм пленкага тарта турган камералар сатып алып, анан өздөрү тарта турган ошондо. Мен аларды деле билчү эмесмин. Бирок дүкөндө ошондой камера турганын көрүп, ата энемден сурап алдыртып албай койгом да. Анан ошо институтка окуганга чейин бир жолчу болуп иштеп, бир 500 рубль тапкам. Ал кезде аябай чоң акча болчу. Анан ошого ошо любительский камера сатып алып, азыр деле турат үйдө, кварц деген. Ошону анан студенттик кезде ошо балдар менен чогулуп алып, биринчи ошо Коён деген бир кыска метраждуу кино тарткам. Эрдис агай, анан азыр жаштардын көбү жанагы план түзүп, максатты койгондо бир топ жаңылышкандай сезилет да магачы. Алдын ала мындай максатты коюп, пландаштырып, анан ошого карай умтулуудачы. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз жаштаргачы? Бир эле нерсени көздөп туруп, ушуну алып түшөм, ушуну чаап түшөм деп мындай көгөрүш керекпи же кандай? Жок, мен мисалы азыркы жаштарга аябай мындай суктанам деп айтар элем. Себеби биздин учурда биз баарыбыз тең зомбилердей болуп, бир идеологиянын бир калпка салынып калгандай болчу да. Мисалы, бул жашка келгенде сөз октябрят, анан пионер, анан комсомол, анан партия болуп, бир калп менен жашачубуз да. Бүгүнкү күндө жаштардын ушундай бактылуу деп эсептейм. Себеби ар кимдин ички дүнүйөсүнө жараша, өзүнүн максатына жараша, өзүнүн чөйрөсүнө жараша, өзүнүн баягыл акыл ээсинин деңгээлине жараша өзүнө максат коет. Ошого жеткенге толугу менен шарттар бар. Мен буну толугу менен колдойт элем. Сөзсүз түрдө максат коюш керек, пландаштырыш керек. Ал эми бир гана нерсени талап кылыш керек, бул ыймандуу болуш керек да. Калган баары ошо жаштарда идея деген аябай көп да. Ошо бир идеяга жетиш үчүн бизге ошо моралдык жактан өзүбүзгө жетиштүү болсо дагы финансылык жактан жетишсиз болбойт да. Ошого кандай? Бул мен силерге мындай мисал келтирип берейинчи. Мен өзүмдүн эле толтура каллегаларым бар. 90-жылдары кино мындай токтоп калды да. Союз кыйрагандан бери кино токтоп калды, мамлекет каржылабай калды. Ошондо көбү мынтип айтышканда өздөрүнө: мен бизнеске барам, мен акчаны чогултам, анан укмуштуудай элиме ошо гениалдуу кино тартам деген ошондой бир багыттагы элдер көп ошондой кетип калышты киного. Ал эми жөнөкөй эле акчасы жок, тыйыны жок, эчтекеси жок, үйлөрү деле жок, машиналери жок, мен кино тартам дегендер киностудияга иштей башташты. Ошол биринчи топтогулар кеткендер бүгүнкү күнгө чейин бир да кино тарта элек. Өзлөрүнүн кинорежиссерубуз деп эсептейт, дипломдору бар, гиктерди бүтүргөн, бирок бүгүнкү чейин кино тарта элек да. Байышты, максаттарына жетишти, бизнесмен ачышты. Ал эми экинчи топ ошол кино тартам дегендер бүгүнкү күндө кино тартып аттары чыгып калды. Ошол учурда байлык өзүнөн өзү келет экен. Аны мындай байлыкка эч качан максат койбогула, ал өзүнөн өзү келет да. Ошол жанагы идеяңарга жетсеңер, ал идея эмне, негизи идеянын түбү эмнеде болуш керек? Элиңерге пайда бере турган идея болсо, эл өзүлөрү багып кетет да силерди. Камсанабайлы койгула. Эрдис мырза, мен бүгүнкү программабыздын негизги максаты дагы ушул өз тажрыйбасы менен атактуу адамдарды, ийгиликке жеткен адамдарды биз жаштарга бөлүшүңүз деп чакырдык да. Анан ушул ийгиликтин формуласы эмнеде өзү? Сиз эмне деп айтат элеңиз? Анан Эрдис Абдыжаппаров кантип ушундай ийгиликке жетишти? Кандай бир мындай ушундай атактуу адам болуп, ушундай мыкты кинолорду жаратып, ошол кайсы бир мүнөзү менен жетти? Мен оюмча эми биринчи себепте сөзсүз түрдө албетте максат болот да. Бул баары эле айтышат да. Бул биринчи максат болот, бир кыял болот. Анан ошого кошумча албетте бир көктүк болуш керек да, ошого жетем деген. Себеби жеңил оокат ал бат эле түгөнөт да. Ал эми бул ошол максат кылган нерсе, мен оюмча ушул түпкүлүктөн келет да. Бул түпкүлүктөн келген нерсе, ошол кыял, бул кичинекей кезинен, сөзсүз түрдө кичинекей кезинен жаралат. Анан ошону
көп учурда ата